Эми бул укук коргоочу Келдибек Аскарбековдун сөзүнө келе турган болсок, бул таблигый жамаат, дааватчы бардыгын өзгөртүүбүздү салып алды дегенге ушуга мен токтой кетейин. Бул муфтиятка келип, ушул адамдарды көбөйтүп башкаларды кысымдуулукка алып деген бунун бардыгы жалган. Анткени шариятыбызда бир факт болбосо, бул далил менен сүйлөшүбүз керек, факт менен сүйлөшүбүз керек. Анан кимди алып келип кандай кылды? Кудайым буйрса октябрда аттестация болот деп атабыз. Аттестацияда мына ошондой бардыгында ошондой электен өтөт. Аттестацияга даярдык дин комиссиясынан жана алымдар кеңешинен даярдалган суроолорду биз казыяттарга бердик, имамдарга бердик. Октябрдын аягында Кудай кааласа ошонун негизинде окуп баягы диплом негизинде каралып, анан суроолорго жакшы жооп, ишмердүүлүгүнө, жыйынтыктарга карап анан аттестация болот. Анан булардын айтканы бул жалаан. Анан кийин мына спикер Асылбек Шариповичтин ушуга бир тууганы, анан кийин жердеши, онун колдосу менен ошол шайлаган, тигинткен деген сөздөргө дагы жооп бере кетейин. Бул эч кандай тиешеси, ал ийгилешүүсү, башкаруусу андай жок. Бул эми урматтуу мусулман туугандар, бул уят болот го дегенде ушундай деп айтканчы. Ар бир адамдын жөндөмдүүлүгүнө, ишмердүүлүгүнө карап баа беришибиз керек. Мына Кыргызстан мусулман дин башкармасынын муфтияттагы бухгалтерга да ушундай деп айтып кетиптир. Кудайга шүгүр ушунун бардыгы жакшы өтүп атат. Ал эми даават деп айта турган болсок, эч бир дин дааватсыз болбойт, болгон да эмес. Бардыгы даават менен түптөлгөн, даават менен көтөрүлгөн, даават менен интарган. Албетте мына дааватчыларда бир топ кемчиликтер бар эле, бүгүнкү күнү жоюлуп атат. Билим деңгээли көтөрүлүп атат, жамаатташпаганга, ынтымакка чакырылып атат. Таблиг деген сөз, жеткирүү деген сөз, ошо жакшылыкты жеткирип, Алланын аманатын, пайгамбарыбыздын осуяттарын бир жеткирүү. Ушунун негизинде мына жакшы иш кетип атат. Мына ушул 20 жылдан бери элибизди ушундай жакшылыкка, умтулууга чакыруу, мындай жакшы иш аракет болуп атат. Бүгүнкү күндө бир эч бир ошо дааватчылар, мындайча айтканда, карай турган болсок, бир мыйзам бузуп, өкмөткө каршы, саясатка каршы бир митинг чыгарып, бир жер жардыруу, же бир жерде ушул акчасын тороп алуу, же мындай бир кылмышкерлик бүгүнкү чейин табылган. Кудай кааласа мындай болбойт да. Тескерисинче мамлекеттин туруктуулугуна, ынтымагына, тынчтыгына чоң салым, зор салым ушундай кошууда. Ошондуктан мына жерде азыр казакелерибиз да чогуу чыгып туруп ушулар тууралуу бир аз сиздерге бир маалымат берип коеюн дедик. Дин комиссиясы кийгилишип атат, ушулар башкарып атат, тигинтип атат деген булар сөздөрдүн баардыгы урматтуу мусулман тургандар, булар жала. Мүчө деп азыр мындай менде удостоверение мындай жок. Мисалы мүчөлүк. Мисалы бир каттоодон өтүп алып, ал бул биздин мойнубузда, ар бир мусулмандын мойнунда таблиг, жеткирүү, жакшылык билесиңби, аны жеткир. Ошонун арабчасына акыркы күндөрдө мынакей ошо таблиг, хиджаб деп сөздөр. Биздин өзүбүздүн сөзүбүзгө азыр өтүп атабыз. Мурундан эми келип кеткен кемчиликтер болгон. Ой, биз элге жакшылык жеткирели, жолук салынайлы дегенде бир жакшы сөздөр айтып атат. Жок, сиз так айтпайсыз деп, ал бир мындай организация, бир коом болуп тургандай эмес. Балким ар бир мусулман кандай жакшы иштерди кылуу мойнунда, жакшы иштерди башкаларга жеткирүү да мойнунда. Жок, Максатбек ажы ошону так айтпайсызбы? Же мүчөсүзбү, мүчө эмеспи? Жок, мүчө эмес, кайткан мүчө. Таблигий жамаатка. Мүчө эмессиз, Мүчө эмес.